Суюктук деген нерсе бул өзү таза сууга шоло чөптөрдү кошуп ичүү бул суюктукка кирет да. Эми ошончо азыркы мына ушул эпидемияда 3 литрге жакын суу ичкиле деп атабыз да. Эми 3 литрге жакын суу иче албасаңыз, анда сиз шорпонун суусундагы суюктук деп тура берели деп атабыз да. Бирок бул бир гана шорпо эмес, бул суу да питание болуп эсептелинет да. Суу да еда дейт да биздин профессорлорчу. Эми ушул нерсени ичүү керек. Суюктукту кантип ичиңиз керек? Мына бир адамга мүмкүн имбир жагат. Мен өзүм лично мага имбир абдан жагат да. Мен ушу биринчи болсо эле, кичине өзгөрүү болуп калса эле, ушу кайнак сууну жасайм дагы, имбирдин порошогун салып туруп, ошону иче берем. Кечке чейин суюктукту ичип жүрө берем. А мүмкүн бирөөгө лимон жагат. А мүмкүн бирөөгө лимонго ашказаным ачышып кетти дейт дагы, ал бал кошуп ичет. Мүмкүн бирөө куркума ичет, гвоздика, бардыгы шоло чөптөр деп. Эми мен азыр эсимде калган айтып атам. Интернетте ачсаңар шоло чөптөр деген бар. Ошо шоло чөптү алып туруп, ошо термосуңузга демдеп, кечке чейин иче бериңиз. Эми эң жакшы нерсе дагы ошо шолочторго булардын баары шолоч, а шолоч жерде бардык микроб барып өлөт. Эми ошо шолочко перекс да кирет да. Обыкновенный эле аптекадагы 3% перекс ичкендер бар. Мисалы бирөө айтат, мага сода жакты дейт. Демек анын ашказаны оорубайт да. Ошон үчүн ага сода жакты. Эми 90% биздин мусулмандар кечкисин тамак жеп, ашказанын шамалдатып алган. 90% адамдарга сода жакпашы мүмкүн. 10% адам ашказаны оорубаган болсо, аларга сода жагат. Соданы бардыгыңарга айтпайм, эмне үчүн? Потому что бул гастрити барларга, язвасы барларга болбойт. А перексти көбүнө жакканын көрдүм. Мына жылуусуну аласыз. Нормада 10 тамчыдан 3 маал ичиш керек. Эртең менен түштө кечинде тамактын алдынан 1 саат мурун ач карынга 10 тамчыдан тамчатып ичсе болот. Эми 10 тамчы сразу иче албайт адам. Ошон үчүн мен мынтип айтам. Эми нормасында мынтип айтылат. Биринчи күнү 1 тамчыдан 3 маал, экинчи күнү 2 тамчыдан 3 маал, үчүнчү күнү. Эми ошентип 10 тамчыга чыгарышыңыз керек да. А мен айтам, кыргыздар биздин ашказаныбыз бардыгына күнөө берет. Сиз биринчи күнү 3 тамчы кошо бериңиз, экинчи күнү 6-7 тамчы кошуңуз дагы, үчүнчү күнү 10 тамчы кошуп, 10 тамчыдан жазында күзүндө адам организмдеги бес тамырларды тазалап коюш үчүн 10 тамчыдан жазында күзүндө 3 айдан, жазда 3 ай, күздө 3 ай ичип койсоңуз, организмге кирген бардык нерсени сиз организмдеги бес тамырларды сиз тазалап турасыз да. Мына бул бир. Анан мындан тышкары кою тамак бул суюктукка кирбейт. Демек, бир гана суюк нерсе бул суюктук деп аталат.